Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек сиздер менен биз сатуу сабактары 2. Эмнеге мен адамдарды катталууга кызыктыра албайм. Башкача айтканда, группа түзгөндөр үчүн сатыш сабагын көрүп кетебиз жана сатуу баскычтары. Бул сабактын сизге пайдасы, сиз кандидаттарды оңой кызыктыра билесиз жана алардын тилин таба билесиз. Негизинен группа түзгөн адам мындай ойлошу мүмкүн: мен эми группа түзөтөм да мага сатуу сабактардын эмне кандай тиешеси бар, кандай кереги бар деген суроо болушу мүмкүн. Негизинен мен эч нерсе сатпастан айлыкка чыгыш үчүн келдим эле го, причем тут сатуу деген нерсе болушу мүмкүн. Түшүндүрүп кетели, эмне үчүн сизге сатуу сабактар керек? Бул иште сиз сатып атасыз. Товар сатпасаңыз да башка нерсе сатып атасыз. Ошону көрүп кетели. Биринчиси, сиз бизнес сатып атасыз. Даяр бизнес под ключ, даяр бизнес система сатып атасыз. Башка бизнесте бүт нерсени нолдон башташ керек болот. Товарды бир жактан табыш керек болот, ал товарды поставкасын коюшубуз керек болот, растаможка жана башка көптөгөн суроолорду чечиш керек болот. Анан ошондой эле аренда маселесин чечиш керек болот. Иши кылса көп суроолор менен алек болуш керек болот. Бул иште жалаң сатуу, элдердин интернет дүкөндөн сатып алууга көндүрүү, ошол системаны коюп туруп, анан ошонун негизинде акча табуу. Атак негизинен жөнөкөй бизнес, даяр бизнес под ключ. Көп нерсе чечилген болгону кардар табуу менен гана, кардарларды көбөйтүү менен гана иштеш керек болот, жана аларды үйрөтүү менен. Андыктан биз мына даяр бизнес сатат экенбиз. Эгерде сатабыз дегенде биз акчага сатпайбыз аны, адам ушул бизнести кабыл алып, мен ушул бизнести кылгым келет, мен ушул бизнести иштегим келет деген бул бизнес сатканыбыз да. Ошол бизнеске кызыктыра билгенбиз. Сатуу дегенде сөз түрдө бул бир нерсени акчага алмаштыруу эмес да, бул бир нерсеге кызыктырып, ошол нерсени адамга колуна карматып, ошол нерсени кабыл алууга макул кылдыруу. Демек бизнес ошол адам ушул бизнести кабыл алган макул болсо, ушул бизнесте өзүн көрүп калса, демек биз ошону саткан болот экенбиз да. Ошондуктан сиз сатуу сабактарын чоң пайдаланат экенсиз, эгерде бул сабактарды көрүп койсоңуз. Кийинкиси, сиз кошумча акча табуу мүмкүнчүлүгүн сатат экенсиз. Мына кошумча акча табуу, кимдир бирөө башка жерде кошумча акча тапса болот, ошол эле фабрикте акча тапса болот. Бул биз мына фабрикте кошумча акча тапсаң болот деп биз кызыктырып коюп атабыз. Арзан алуу мүмкүнчүлүгү, мына 25-35% арзан алсаңыз болот деп муну да сатыш керек. Эгерде буга да жакшы кызыктыра билсек, бизде группабыз адамдардын саны көп болот, демек товар оборот көп болот жана бизде айлык көп болот. Андыктан сатуу жөндөмдөрү бул жерде да керек болот экен. Товар сатуу эмес, мына ошого нерселерди сатуу. Үйдөн отуруп акча иштөө мүмкүнчүлүгүндө сатышыбыз керек. Мүмкүн болушунча көптөгөн адамдарды ушул бизнести калоосун кызыктырып, калоосун ойготуп, аларды кабыл алууга даяр кылуу. Бул да сатууга кирет экен. Ошондой эле нолдон бизнес баштоо мүмкүнчүлүгү. Мына көптөгөн бизнестер бар, бирок нолдон бизнес баштоо мүмкүнчүлүктөрү өтө эле аз. Жана ошол нолдон бизнес баштаган жерде да эч ким наставник болуп, аларга куратор болуп жардам бербейт, жана даяр система бербейт экен. Ал эми биз болсо мына даяр система берет экенбиз. Нолдон баштаганы даяр система. Кантиш керек, эмне кылыш керек, кантип башташ керек, эмнеден башташ керек. Тобокели бар, тобокел ошол тобокел эртең болуп калабы, болбой калабы, ишке ашабы, стоит, не стоит ошол тобокелге барып деген суроолорго мына жооп бар. Бул жерде эч кандай тобокел жок. Ушул көптөгөн суроолорго жооп бере билүү, ошону түшүндүрө билүү дагы бул дагы өзүнчө мына ушул бизнести сата билүү болуп эсептелинет экен. Продукция аркылуу дагы бизнес кылсак болот, продукция аркылуу адамдарды каттасак болот экен. Демек биз продукцияга кызыктырып отуруп, адамдарга ушул бизнести айтсак, ошондо кызыктыруу оңой болот экен. Жана муну жасоо кыйла жеңил. Бизнеске кызыктырууга караганда продукцияга адамдарды кызыктыруу оңой да. Анткени бизнеске кызыгыш үчүн ал адам өзүнүн ишине кошумча көптөгөн убакыт бөлүш керек, ошого даяр болуш керек. Анын сезими ошого даяр болуп калыш керек. Ал эми продукцияга кызыктыруу оңой. Анткени шампунь итак эле колдонуп жүрөт, айталы тиш болсо, кир жугуш, диш жугуштарды итак эле колдонуп жүрөт. Макул деп колдонуп көрөйүн деп сөздү айттыруу кыйла оңой экен да, бизнес кылып көрөйүн дегенге караганда. Андыктан муну дагы үйрөнүп алсаңыз пайдасы тиет экен. Бул видео кандай адамдарга жардам берет экен, жана эмнеге бул видеонун сиздерге кандай пайдасы бар экенин көрүп кетели. Мен группамдагы адамдар менен оңой тил табышым келет десеңиз, анда бул видео сөзсүз түрдө сизге бул боюнча жардам берет. Адамдарды оңой чакырым келет бизнеске, жана адамдарды бизнеске оңой кызыктырым келет. Буга да сөзсүз пайдасын көрөсүз. Бардык адамдар менен тез мамиле түзүп алгым келет. Бул боюнча да бүт үйрөнүп кеткенсиз. Эмне үчүн жарым саат бизнес жөнүндө сонун сүйлөп берсем да адамдар катталбайт деген суроого жооп алат экенсиз. Кандай алганда мен адамдардын кызыгуусун ойгото алам. Мен группамды бизнеске кызыгуусун ойгото алгым келет, ушул боюнча билгим келет. Мына ошого бүт жооптарды алат экенсиз. Эми сатууда сүйлөшүп өткөрүүдө, сатуу дегенде бул сөз түрдө товар сатуу эмес, демек сүйлөшүп өткөрүү бул дагы сатуу экен. Адамды кызыктыра билүү бул дагы сатуу экен. Эми мына сатууда негизги баскычтар бар экен. Ошол баскычтар кадамдарды сөз түрдө биз өзүнүн порядыгы менен, өзүнүн ирети менен жасаш керек. Мына биринчи кадамыбыз бул, биринчи баскычыбыз контакт түзүү. Мына бул жерде сүрөттө көрүп атасыз, 5 манжа, 5 манжаны мына катарынан кетип өткөнбүз, бармактан баштабастан мына сөмөйдөн баштайт экенбиз. Биринчи баскыч бул контакт түзүү, мына биздин сөмөйүбүз. Экинчиси бул кызыгуусун табуу, ортоңку биздин манжа. Сунуш презентация, мына аты жок, бул аты жок, мына үчүнчү биздин манжабыз, сунуш презентация, ушул үчүнчү баскыч экен. Төртүнчү баскыч бизде мына чыпалак каршы суроолор менен иштөө, адамдардын ар кандай каршы суроолоруна жооп бере билүү.
Бешинчиси, наконец, мына сатуу, келишип алуу, компания каттоо жана завершение сделки. Мына акыры ушу компания каттап, ал менен иштөөдү баштоо. Мына бармак. Ушул кадамдарды сөзсүз көзөмөлгө алыш керек экен. Мына өзүнүн тепкичтери бар экен, көрүп кетели. Биринчи кадамыбыз контакт түзүүдө атабыз, анан кийин гана биз экинчи тепкичке чыгабыз, кызыгуусун табуу. Анан кийин гана биз үчүнчү тепкичке чыгабыз. Мына тепкичтен чыгып келатып, эч убакта биз биринчи тепкичтен 10-чу тепкичке аттап өтүп кете албайбыз. Ар бир кадамды өзүнчө басканыбыз турат экен. Сунуш, презентация жана каршы суроолор менен иштөө, эң акыркысы сатуу, келишип алуу, деп атабыз. Көпчүлүк жаңы ишти баштагандар көбүнчө мына фабрикте группа түзөм дегендер, мен колуман келбейди, мен калбайт экен, мен колуман келбейт экен, жасай албай атам го дегендер ушул катаны кетиришет, алар кантишет. Алар контактта түзүшпөйт, кызыгуусун таппайт, дароо презентация баштайт. Мына дароо ушул иш боюнча айта баштайт. Эч кандай суроо бербей, кызыктырып отурбай, дароо ушул бизнес боюнча айта баштайт. Анан кийин адамдан жок деген турат, жана ал адам да түшүнбөй калат, бул неге мага сразу дароо эле ушул бизнес сунуш кылат, мен даяр эмесмин деген нерсе болот экен. Андыктан мына баскычтан баскычка секирбейт экенбиз. Ар бир баскычтын өзүнүн керек орду бар экен. Кээ бир жаңылар болсо, дароо мага катталчы, давай катталсаң, мен группа түзөйүн деп аттым эле, катталчы, катталып койчу деп дароо баштайт. Көпчүлүк жаңы баштагандар ушундан башташат, мына 5-чи кадамдан башташат. Ал эми ортодогу 4 кадам калып кетип атат, андыктан ал адамда кызыгуу ойгонбой атат. Андыктан анда мен колуман келбейт экен деген ой келет. Бул сабакта сиз ушул ар бир кадамды жасоону үйрөнүп калдыңыз. Ар бир кадамды жасап чыксаңыз, анда сөзсүз түрдө адам мага бул бизнес керек экен, мен бул бизнести кылгым келет деген ойго келет экен. Биринчи кадамыбыз контакт түзүү деп атабыз. Демек, бул кадамдын максаты эмне? Ишенимге кирүү, адамдарда бизге ишеним пайда кылуу жана бизнесибизге, сунушубузга пайда кылуу. Ишеним. Жана өзүбүзгө ишеним пайда кылуу. Алгач өзүбүз сатат экенбиз, анан кийин гана бизнес же товарды сатат экенбиз. Эгер адам бизнес сатып алса, андагы ошондо гана биздин бизнесибизди же сунушубузду кабыл алат экен, же угуп коет экен жок дегенде. Ал эми бизнес сатып албаса, ал бизге менен сүйлөшүү ага жагымдуу болбосо, биз менен сүйлөшкүсү келбесе, анда ал биздин сунушубузду укпайт. Сырткы көрүнүш мына таза болуш керек экен. Таза болуп, мүмкүн болсо опрятный вид, таза, тыкан болуш керек экен. Мүмкүн болсо башыбыз жуулган, колдорубуз, манжаларыбыз жуулган, кыздар маникюрлар жасалган болсо жакшы болот экен. Ошондо гана адамдар бизди жакшы көрөт. Чачтар тазаланып, таза болуп, таралып, мындай түйүлүп же прическага келип жүрсө, ошондо адамдар бизди жакшы кабыл алат экен. Өзгөчө сиз бизнес сунуш кыласыз, өзгөчө сиз серьезный нерсе сунуш кыласыз. Андыктан сиз адамдар менен бетме-бет жолугушчу болсоңуз, же болбосо Skype'тан же WhatsApp'тан видео менен жолугушчу болсоңуз, анда сиз мүмкүн болсо жакшы көрүнгөнүңүз жакшы болот экен. Мүмкүн болсо сырткы келбетиңиз жакшы болсо болот экен, жакшы. Бул деген сырткы келбетиңиз деген сулуу болуңуз деген нерсе эмес. Жандай көптөгөн макияждар жасаңыз деген нерсе эмес. Макияж, легкий макияж болсо жакшы болот, жумуш ордунда. Чачыңыз таралган болсо жакшы болот. Сырткы келбетиңиз дегенде сөзсүз сиз пластик хирургка барып жасаңыз деген жокпуз. Болгону опрятный, жакшынакай сырткы келбетиңиз болсо болот экен. Кийинген кийим адамды кийим ачат, билесиз, мисалы үчүн ошол эле кыз же ошол эле аял халатчан жүргөндө башкача көрүнөт, ал эми жакшынакай кийинип, майрамдык кийимде келгенде ал ачылып калат, мына дал ошондой болот экен. Андыктан кийген кийимиңизде чоң роль ойнойт экен. Мен көбүнчө көп байкайм бизнес жолугушууларда кээ бир адамдар мага собеседованияга, администратор жумушуна, оператор жумушуна дагы келген, собеседование келгендер болот, халатчан, футболкачан келип алышат. Макияж жок, прическа жок, анан мен аны элестете албайм. Адамдар келип ага карайт, анын кийимин карайт, анан ушундай туруп кандай көрүнөт деп элестете албайм да. Андыктан мага ал адамды ишке алуу өтө кыйын болот. Жада калса ушул жерде көрсөтсө, мына сиз дагы биздин адамдарга бизнес сунуш кылганда, кандай бир вариант мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылганда, адамдар сиздин биринчи ирет сиздин сырткы келбетиңизди карайт экен. Эгер сырткы келбетиңиз аларга жакпаса, анда сиздин сөзүңүздү дал укпайт экен. Бул боюнча мына сизге жакшы далил, мисалы үчүн бомж келди да сизге мына сонун айталы тамак, жаман сонун тамак мына сатып атам, алгыла деп сунуш кылса аласызбы? Эмнеге албайсыз? Балким тамакты алгылган жоктур, бирок ал сасып турат, ал жакпай атат сизге, андыктан анын колунан сиз тамак алууга жиркенесиз. Жада калса даяр идиште болсо да, пленканын ичинде болсо да сиз жиркенип жанагы бомжду эстейсиз. Эмнеге? Аппетитиңизди бузат, Бул эми мен сизди бомж деп аткан жоксуз. Бул мен сизге болгон ушул мисалда сиз түшүнүп атасыз да. Бул өтө грубый мисал, өтө одоно мисал, бирок ушул мисал негизинде мен сизге атайын күч өтүп туруп мына түшүндүрүп атам. Адамдар сиздин бизнес сунушуңузду, сиздин кийимиңизге, келбетиңизге жана баскан турганыңызга карап анан кийин кабыл алат экен. Бул мени үйрөтүүгө, мага жол көрсөтүүгө, мага ушундай жашоодо өзгөртүүгө шанс берүүгө, бул дегиле татыктуубу же татыктуу эмеспи деген нерсе болот экен да. Андыктан кийимди көбүрөөк караганга аракет кылыңыз. Мүмкүн болсо золотая середина, модадагыдай жыртык-пыртык джинслар мода болуп атат азыр, ар кандай модалар мына шымы түшүп калган, ортосу түшүп калган жана башка модалар болуп атат. Мүмкүн болсо сиз адамдар менен жолугушууда, өзүңүздүн досторуңуз менен жүргөндө мындай кийинсеңиз боло берет. Анткени досторуңуз да ушундай кийинет. Бирок сиз бизнес сунуш жасаганда ар кандай адамдар менен жолугушасыз, ар кандай көз караштагы адамдар менен жолугушасыз. Андыктан сиз мүмкүн болсо орточо золотая середина кийимде жолукканыңыз жакшы болот экен да. Ал эми мындай кийимдерди сиз досторуңуз менен кийип жүрөңүз.
Андыктан сиз мүмкүн болсо золотая середина, чоң адамдарга жыртык-пыртык кийимдер жакпайт. Жана башка модалар жакпайт. Алар түшүнбөйт. Ал эми классика дайым модада болот. Андыктан сиз классика кийинсеңиз, көпчүлүк адамдарга жок дегенде жакпай калбайсыз, өтө да жагып кетпейсиз деп айтпайм, бирок орточо нейтралдуу көз караш пайдалуу экен, э? Учурашууда дайым позитив менен учурашат экенбиз, жылмайып позитив менен болот экен. Үйдөгү жана иштеги жана башка проблемаларды унутуп, адам менен жолукканда ошо бүт көңүлүңүздү коюп, жакшы маанай менен сүйлөшөт экенбиз. Мүмкүн болсо, э? Башында көнө албайсыз, кийин ошо көнүп каласыз, кийин сиз автоматтык түрдө ушул позитив көз карашка өтө турган боласыз. Дароо.